адам эки жактан өсөт. Эки жактан өсөт. Сан жана сапаттык. Муну экөө тең туш. Адам кааласа, каалабаса сандык жагы өсүп кете берет. Түшүнүңүздөр? Сен кааласаң, каалабасаң жашың өтүп кете берет. Мисалы үчүн сандык дегени адамдын жашы да. Өткөн жылы 30 жашта болсоңуз, быйыл 35ке. Өткөн жылы 1-чи курс болгон болсоңуз, быйыл 2-чи курс болдуңуз. Боюңуз 1,60 болгон болсо, быйыл 1,70 болду. Саныңыз өсүп атат да. Саныңыз өсүп атат. Эми ал эми сапатчы. Муну экөө айталы, буга канча жашы 25те, же болбосо 35 дейли эми. 35, Бунда 35. Экөөнүн сандык эмеси өсүүсү бирдей. Сандык өсүүсү бирдей. Эми сапаттык өсүүсүчү? Сапаттык өсүү адам өзүнө болот да. Бунуку балки монуку 50дө жүрөттүр. Сүйлөсө 35 жашка кирген өзү 50 жаштагы адамдын эмнесин сөздөрүнү сүйлөйт. Туурабы? Ооба, 50 жашта. Ал эми бун 35 жаштагы өспөй калган канча? 18де. Түшүнүңүздөр? 18де жүрөт да дагы делечи. Жана жаш балдарга кошуп койсоң эле ошо ойноп эле жүрсөт. Болгону денеси бир аз чоңураак да. Ошол эле жарашпай калат да. 18 жашта өспөй калган. Демек, адам каяка көңүл буруш керек? Сапаттык жак. Сапаттык жак бул анын эмнеси? Сапаттык жак бул сапаттык билим. Биринчиси билим. Билимиңиз. Өткөн жылы, мисалы үчүн, бир нерсени билет элеңиз. Быйыл көбүрөөк нерсени билишиңиз керек. Кече бир нерсени билсеңиз, бүгүн эки нерсени билиң. Эртең дагы үстүнө кошуңуз. Сапаттык жагы өтүп атат. Экинчиси акыл. Акыл. Акылың мурда эле ошо 50% же болсо 25% өскөн болсо, ошол бойдон эле калып тура бербесин. Эмне? Көбөйсүн, 30% болсун, акыл, сапаттык жак өссүн. Анан эмне? Үчүнчүсү көз караш. Көз караш. Анан эмне? Тажрыйба. Тажрыйба. Адамдын тажрыйбасы дагы күндөн көрө тажрыйба алганда эмне болот? Ал дагы өсөт да. Тажрыйба бул негизи опыт деген көп мааниге ээ да. Адам билимдүү болушу мүмкүн, бирок тажрыйбасы жок болсо, анда минус да. Себеп практикалык түрдө түшүнө албайт бир нерсени. Бизге көйгөй чечип бере албайт. Демек, акылыңыз өткөн жылда айталы 20% болгон болсо, быйыл 30%га көтөрүлсүн. Көз карашыңыз быйыл өзгөрсүн, оюңуз өзгөрсүн. Сапаттык жактан, Сапаттык жактан. Сандык жагыңызга көңүл бурбай койсоңуз эле болот негизичи. Ал өзү кете берет, ал өзү элечи. Өз алдынча эле кете берет. Ушул адам эки жактан өзгөрөт.